Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагына таза суу тартуу долбоору ишке ашууда. Жумуштар аймактын 3 айылында жүрүп жатат. Алардын ичинен Сасык булак айылына таза суу ушул айдын 31-августунда кирет. Бул боюнча аймактын айыл башчысы билдирди. Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн боюнча мына таза суу боюнча иштер жүрүп атат. Бирөөлөр көрүп сүйлөйт экен, бирөөлөр көрбөй сүйлөйт экен. Мына 31-августка чейин Кудай буйруса Сасык булак айылында суу чыгат. Алар менен элдик комиссия топтоо деп атат. Элдик комиссия топтоп, элге керектүү суулар өсү эл көрүп, кем карштарын айтсын. Ошо менен буйруса 31-августта суу чыгат. Кеңеш менен чоң токойдо мына акча азыр которулуп, мына иш жүрө баштады. Бүгүндөн баштап мына кеңештин айылында экскаваторлор иштеп, жумушчулар жүрө баштады. Кудай буйруса ноябрь айларында суу берип калат. Бул аймакта таза суу долбоору биринчи жолу ишке ашып жаткандыктан тургундардын басымдуу бөлүгү бир аз чыдап, сабырдуулук менен күтүү керектигин да белгилешет. Себеби жумуш көп, анын баарын сапаттуу кылып бүткөрүү зарыл. 2 күндөн бери жерде келишти, капы така орнотуп атат, жакшы. Негизи бул таза суу бизге канча жылдан бери көйгөй болуп келаткан. Ошонун чечилип атат, жакшы, анча-мынчалык кыйынчылык болуп атат. Ага чыдаш керек. Анча жер жабылат, кайра тегиштелет, түстөлөт, кирип чыкканга бир аз неме болот. Бирок ушунун неметкени макул болгонбуз. Агырыттан өтүп калса макулбуз, алмам жылынса макулбуз дегенбиз. Жакшы мына эми жакшы иштешип атат 2 күндөн бери. Аймакка таза суу киргизүү демилгеси Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн жана депутаттардын колдоосу менен ишке ашууда. Акча жергиликтүү бюджеттен каржыланууда. Белгилей кетсек, алтын казылган бул аймакка таза суу тартуу боюнча аракеттер мурда болгон эмес. Эми долбоор жыйынтыкталса, тургундар таза суу ичип калышат.